Тренер Бельдинов Александр Леонидович. Белгилүү машыктыруучу Александр Бельдинов Ошму Алдиер футбол клубунун машыктыруучусу болуп дайындалды. Машыктыруучу менен 1 жылга келишим түзүлдү. Александр Бельдинов карьерасынын башында Кыргызстандын жогорку лигасындагы Динамо, Эколо клубтарында ойногон. 2003 жылы Скашоро клубуна өтүп, 3 жыл катары менен өлкө чемпиондугунда күмүш медаль тагынган. Бул команда менен 2003 жылы Кыргызстандын кубогун уткан. Приложим к этому все усилия. Почему? Потому что наш спорт в целом и футбол в частности здесь нуждается в развитии инфраструктуры в том числе. Нужно развиваться, нужно строить инфраструктуру, нужно привлекать больше молодежи, чтобы занимались и вели здоровый образ жизни. Александр Бельдинов 2010-2011 жылдары Нефтчи Кочкор Ата клубунда ойноп, аны менен 2010 жылы Кыргызстандын кубогунун чемпиону жана жеңүүчүсү, чемпионаттын күмүш байге ээси жана 2011 жылы өлкөнүн супер кубогунун жеңүүчүсү болгон. 2016-2017 жылдары Бишкек Алга командасын жетектеген. 2018 жылдан тартып 1-лигадагы Абдышата Экин Наше, жогорку лигадагы Алга, Алай жана Дордой футбол командаларын машыктырган. 2023 жылы Оштогу футбол академиясында техникалык директор болуп иштеген. Машыктыруучулук А лицензиясы бар. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков Ошму Алдиер футбол командасы алдыда мыкты жыйынтык көрсөтөөрүн, команда Кыргызстандын жогорку лигасында чемпион болуу үчүн колдоо көрсөтүлөрүн айтты.